Рахмат, урматтуу кесиптештер. Эң өкүнүчтүүсү Аманкан мырза 10% эмес, сиз айтып аткан нерсе 6%. Мына Бириккен Улуттар Уюмунун доклады боюнча мына 6 гана пайыз дейт. Кээ бир позициялар боюнча 2 гана пайыз. Эң коркунучтуусу, урматтуу кесиптештер, биздин жарандар, биздин мамлекеттик ишканалар биздин жарандарды мына фашисттик ыкма менен азапка салып аткан ошо биздин жарандар. Барекет ушунда туруп атат да. Эң коркунучтуусу ушунда туруп атат да. Мына караңыздарчы, мына жыйынтыгында айтып атат, бул улуттук борбор айтып атат. Мына ушул кыйноолор, азап тозоктордун бардыгынын бирден бир себепчиси безнаказанность виновных в применении пыток лиц дейт. Мына караңыздар, урматтуу кесиптештер, биз көңүл бурбай атабыз, тилекке каршы аябай чаржайт болуп кеттик. Муну Талант Төрөмович, момундай өтө опурталдуу маселени адамдардын көңүлү бурулуп турган мезгилде мына 6 саат, 8 сааттан бери отуруп атабыз. Эч кимдин көңүлү бурулбай атат. Бул коркунучтуу маселе. Бул ар бир инсандын башына түшө турган маселе. Ар бир инсандын жакынынын башына түшө турган маселе. Бул 21-кылым. Баягы таягы менен, токмоктоочу таягы менен адамдын артынан көтөнчү шугуна кирип барыш деген бул не деген жапайчылык, не деген акмакчылык бул. Ушул Кыргызстанда болуп атат. Ушул биздин балдар менен болуп атат. Ушул биздин кыздар менен болуп атат. Ошону жасап аткан кыргыз атка минерлери болуп атат. Ошол кыргыз милициясы, кыргыз прокуратурасы, кыргыз коопсуздук кызматынын кызматкерлери болуп атат. Алар башка жактан келген жок. Биз айтабыз, Тажикстанда жүрөт, Россияда жүрөт кыйналып деп. Мына биздин мурдубуздун алдында болуп атат, ушул жерде болуп атат, туугандар. Мен сунуш кылам. Азыр саат 6 болуп атат. Мындан өткөн адамдын укугун, адамдык касиетин, адамдык беделин коргоодон ашкан милдет жок биздин депутаттардын мойнунда. Муну кийинкиге жылдыралы. Көңүлүбүздү бир жерге буралы. Мына улуттук борбордун директоруна мен терең ыраазычылык билдирем. 10 секунд. Бул киши кайра какшап айтып атат. Биз угушубуз керек, аягына чейин чыгышыбыз керек, тийиштүү комитеттерге каттуу токтомду кабыл алышыбыз керек, анын аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Ансыз жөн эле сөз болуп калат. Ушул сунушту добушка койсоңуз, рахмат. Рахмат. Добуш бермен чечебиз, депутаттан сунуш келип чыгып атат, урматтуу коллегалар. Эми буга чейин комитеттен өткөн, комитеттин оюнда угалы, ошондон кийин анан чечим кабыл алабыз.